Саламатсыздарбы? Ободо Лондон BBC'nin сапар программасы студияда сиздер менен Акчулпон Койчиева. Бүгүнкү сапарда атактуу кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы үстүбүздөгү жылы эл аралык деңгээлде белгиленүүдө. Түрк тилдүү мамлекеттердин маданий кызматташтык Түрксой уюму бул жылды Айтматов жылы деп жарыялаган. Сапардын бүгүнкү темасы Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы жөнүндө эскерүүлөргө арналат. Чыңгыз Айтматовдун өзү көзү тирүү кезинде эле өз чыгармалары менен дүйнөдө миллиондогон адамдардын жүрөгүнөн түнөк таап, улуттук жана дүйнөлүк көркөм наркка айланды. Анын чыгармаларынын адабий эстетикалык, философиялык маанисин, жазуучунун өзүнүн гуманисттик ишмердигин иликтеген эмгектер жазылып жарык көрүүдө. Биз бүгүнкү берүүнү Шри-Ланкада Айтматовдун чыгармаларын синхала тилине которгон жазуучу Чулананда Самаранаякиден баштайбыз. Коломбодо өткөн адабият фестивалында кесиптешим жазуучу Хамид Исмаилов аны менен жолугуп, Айтматов тууралуу маектешкен. Кыргызстан менен Шри-Ланка маданияттары, тили айырмалуу, бири-биринен алыс жайгашкан мамлекеттер. Бирок аларды бириктирген рухий күч бар. Ал адабияттын күчү. Шри-Ланка өтө жандуу адабий чөйрөгө ээ. Окурмандар дүйнөнүн ар башка өлкөсүндөгү жазуучулардын чыгармаларын кубалап окуйт. Өлкөдө жыл сайын эл аралык ири китеп ярмаркалары өтүп турат. Алардын арасында кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун китептери дагы бар. Алардын дээрлик көпчүлүгүн шри-ланкалык жазуучу котормочу Чулананда Самаранаяке которгон. Ал эмне себептен Айтматовго кызыгып калды? Чыңгыз Торайкулович Айтматов is one of my heroes. Чыңгыз Торайкулович Айтматов өмүр бою мен үчүн үлгү болуп келген. Мектепте, кийин университетте Айтматов менин эң сүйүктүү жазуучум болду. Ал кезде биз анын биринчи мугалим Жамилия Саманчынын жолу чыгармаларын окучубуз. Кийин жаныбарым Гүлсарын окуп, аны бир күнү котором деп ойго келгем. 1980-жылдары университетте окуп жүргөн учурда биз өкмөттүн саясатына каршы чыккан активдүү студенттер элек. Мен камалып, кыйноого алынып, абакта отурдум. Китепканага кирип, ошол жакта акырындап Гүлсарыны которо баштагам. Кийин абактан чыккандан кийин басмаканасы бар досум аны басып чыгарды. Ошондон тартып мен адабий котормочу болуп калдым. Чулананда Самаранаяке ошондон тартып Айтматовдун чыгармаларын англис тилинен синхалага которуп чыгарып келет. Books one by one. Мен Айтматовдун жалпы 6 чыгармасын котордум. The first one is this is the one. Бирден көрсөтөйүн. Бул эң биринчиси, жаныбарым Гүлсары. Экинчиси деңиз бойлой жорткон ала дөбөт. Үчүнчү болуп ак кемени котордум. Third one is White Steamboat. Андан кийин кылымга арткан бир күн. Андан соң Кыямат романын котордум. The other one is Place of the Skull. Акыркы которгонум Рахима Абдувалиева берген Маймыл кыз деген аңгеме. Book by Rahima Abduvalieva. Бул китептер шри-ланкалык окурмандардын көңүлүнө орногон. Амет Фернандо аттуу адабият сүйүүчүлөрдүн бири Токойдо экологияны коргоого басым кылып, шале стилиндеги мейманкана курган. Алардын ар бирин ал жазуучулардын ысымы менен атап, бирин Максим Горький, бирин Николай Островский, ал эми үчүнчүсүн Чыңгыз Айтматов атындагы деп атаган. Айтматов мейманканасынын дубалдарына Жамиля, биринчи мугалим жана башка чыгармалардын мукабасы сүрөт болуп илинген. Айтматовдун китептери бул өлкөдөгү окурмандарды эмнеси менен өзгөчө тартып жатты экен? There are several reasons. The first thing is we knew Айтматов through Бир нече себеп бар. Эң биринчи кезекте Шри-Ланка коомчулугу Айтматовду биринчи мугалим Дүйшөн аркылуу тааныды. Өткөн кылымдын соңундагы тарыхыбызда биз ар дайым өз коомубузду өзгөртүүгө умтулуп келдик. Элди жакшыртуу, элдин жашоосун жакшыртуу үчүн. Ал учурда социалисттик мамлекеттер, өзгөчө социалисттик Орусия биз үчүн үлгү болчу.
Биз үлгү туткан адабияттагы көп каармандардын бири Дүйшөн эле. Ал коомду кантип өзгөртүү керек экенин өзүнүн аракеттери аркылуу көрсөттү. Ал айылда эч кандай пайда көздөбөстөн элди агартуу менен алектенген. Tanabay, Duishen, Daniyar, Дүйшөндү жакшы көргөндөн кийин биздин эл Айтматовду жакшы көрүп калды. Ишенсеңиз өлкө боюнча аны жакшы билишет. Биринчи мугалимден кийин жаныбарым Гүлсарын окушту. Айтматовдун каармандары Танабай, Данияр, Эдигей, Бостон абдан таанымал. Анткени булар эл үчүн өзүн аябаган, жан дилин берген кишилердин образдары. Чулананда айткандай эле Айтматовдун биринчи мугалими Шри-Ланка мектептеринин окуу программасына камтылган. Чулананда өзү дагы чыгармаларды жазып, кеңири окурман аудиториясы бар. Ал Айтматов менен жолуга албай калганын, бирок Кыргызстанда болгону тууралуу кеп салды. Unfortunately, I couldn't meet my hero, Aitmatov. It's a sad thing. But fortunately, I was able to visit Kyrgyzstan once in 2012, according to my... Тилекке каршы мен устатымды Айтматовду көрбөй калдым. Бирок багым бар экен. 2012 жылы Кыргызстанга Ысык көл форумуна катышуу чакырыгы менен барып келдим. Шри-Ланкадан барган кесиптешим менен Ысык көл жээгинде Бишкекте болдук. 6 күн абдан жакшы, кызыктуу жолугушуулар, талкуулар менен өткөн эле. Айтматов коюлган ата бейитке бардык. Анын башка аянтта Манас эстелигинин жанындагы эстелигине гүл койдук. Ысык көлдөгү форумда Айтматовдун чыгармалары тууралуу сөз сүйлөдүм. Мен үчүн булар эстен кеткис жакшы күндөр болгон. Бирок Айтматовдун өзүнө жолукпаганыма өкүнөм. But again I say, unfortunately, I couldn't meet this man. Эгер Айтматовго жолуксаңыз, сиз ага эмне демексиз? First thing, I would hug him, say, you are my man, you are our man. You are not just Kyrgyz. Мен аны кучактамакмын. Менин устатымсың демекмин. Сен жалаң эле кыргыз жана советтик атуул эмес, сен шри-ланкалыксың. Бизге да таандыксың демекмин. I am doing my translation directly from English, not from Russian. Мен Айтматовдун соңку эмгектерин да которууга камынып жүрөм. Мен орусча окуган эмесмин, ошондуктан англис тилинен гана түз котора алам. Ошондуктан айтаар элем, Айтматов дүйнөгө керек. Эмнеге кыргыздардын маданият министрлиги же башка бийликтери анын соңку 2 романдарын англисче котортууга ашыкпай жатат? Эгер аны бүгүн которсоңор, аны эртең эле мен өз тилиме котором. Кыргыздарга айтаарым, силердин ушундай адамыңар бар. Анын атын коргогула, мурасын сыйлагыла. Биз да сыйлайбыз. Respect your man. We are always respecting him. Шри-Ланкалык жазуучу Чулананда Самаранаякинин маегин уктуңуздар. Кыргызстандын өзүндө дагы Чыңгыз Айтматовдун баскан жолу, турмушу жөнүндө көркөм чыгармалар жана эскерүүлөр жарык көрүүдө. Кыргыз авторлору атактуу жердешин ар башка көз караштан карап, көркөм образын түзүп, ал жашаган мезгилдин оош кыйышын, жазуучунун чыгармачылык мээлети менен дөөлөтүнүн сырын түшүнүүгө аракеттенет. Кабарчыбыз Кубат Чекеров Айтматовдун көркөм образын жаратып жаткан айрым авторлор менен баарлашып келди. Март айында Бишкектеги Улуттук илимдер академиясында жазуучу Самсак Саналиевдин атактуу кыргыз жазуучусу жөнүндө жазган Ак жарыктын айыкпагын сынык аттуу тарыхый романынын бет ачары болду. Романда Чыңгыз Айтматовдун өмүрү, тагдыр турмушу, чыгармачылык мээнети, ошондой эле ал жашаган мезгилдин тарыхый өзгөчөлүгү, кыргыз адабиятынын өнүгүү жолундагы оош кыйыштары чагылдырылган. Аталган трилогия ишенимдүү жана такталган факты маалыматтар негизинде жазылган. Ошондой эле улуу жазуучунун замандаштары, адабият менен маданияттын көрүнүктүү классиктери менен болгон карым-катышы, мамилеси реалдуу сүрөттөлөт. Бул чыгармада Айтматовдун тагдыр турмушу, чыгармачылыгы, адам катары басып өткөн жолу камтылды деп айтса болот да. Бул жөнөкөй түшүнүк. Негизи тарыхый биографиялык романдардын каарманын чагылдыруу, башкача өңүттөн кароо бул аябай татаал процесс. Анткени себеби ал кишини жөн эле киши катары эмес, аны татаал тагдырлуу тарыхый инсан катары чагылдырыш керек да. Ошон үчүн Айтматовдун өзүнүн сөзү бар. Генийлер эч убакта, эч качан бактылуу болушкан эмес дейт да. Эч убакта.
Муну кадимки Толстойго карата айтат да. Ошондой тагдырды, ошондой татаал турмушту башынан өткөргөн сүрөткөр гана ошондой каарманды жарата алат дейт да. Мен Айтматовду жазардан мурда чыгармаларын кайрадан аңдып окудум да. Сюжетин эмес, мазмунун эмес. Ошол чыгармаларында өзүнүн автордук тагдыры кандайча калды экен депчи. Бар экен да, бар экен. Мен ошол автордун өзүнүн чыгармаларындагы Айтматовдун тагдырын көркөм чыгармага айландырууда адабиятта ушундай нерсе бар. Көркөм текстик синтез деген термин бар да. Бул Дмитрий Лихач академиктин түшүнүгү. Ошол боюнча алдымдагы Айтматовдун чыгармаларындагы Айтматовдун тагдырын өзүмдүн Айтматовдун тагдырына синтез кылдым да. Ушул өңүттөн алганда мен чыгармамды оңоюраак түшүнүшү мүмкүн. Эгер ушуну таап алса окурманчы. Бирок биз баарыбыз Айтматовду түшүнөбүз, Айтматовду окуйбуз дейбиз да. Терең, толук мааниде түшүнө албайбыз. Чын айтыш керек. Ал кыргыздардын катардагы кыргыздардын түшүнүгүнө ылайыкташылган жазуучу эмес. Дүйнөлүк масштабтагы интеллектуалдуу окурмандарга ылайыкталган жазуучу да. Чыгармалары көп сюжетти жана көп сюжетти катмардан турат да. Мисалы үчүн Плаха мен эсептеп чыкканым боюнча 6-8 сюжеттик катмар бар ошол жерде да. Мен ошол Айтматовдун өнөр канасын өзүмдүн чыгармама чагылдырганга аракет кылдым. Самсак Станалиев улуу сүрөткөр жөнүндөгү чыгармасынын башы менен аягын биринчи жазып алган экен. Бирок көркөм ой толкунундагы толгонуу эмнегедир шыдыр кетпей кептелип тура берген. Ошол тоскоолдукту жарып өткөнгө, романдын сюжеттик линияларын түзгөнгө Чыңгыз Айтматовдун өзү, анын чыгармаларын кыргызчага отургон дагы бир сөз чебери Ашым Жакупбековдун дагы түшкө киргени өзүнчө бир энергетикалык күч берип, чоң өбөлгө түскөн. Айтматовдун жөнүндөгү роман 3 жолу артка кеттим, жаза албай койдум да. Текст бар. Бирок жазыла бере турган текст да. Анын акырында Илимдер академиясынын 2-нчи этажында Ашым Жакупбеков, Мелис Акматалиев болуп бир иш боюнча чогулган экенбиз. Ошондо неме берип кетти, авторучка. Шарику эмес, авторучка жанагы уч менен жазылган. Анан кийин кагаздар, көп кагаз. Ошондон кийин мен өзүмдүн түшүнүгүм боюнча мен өзүмө өзүм ишенем да. Ар кишинин кудайы болот да, ички кудайы. Анан мен ошо саат 4-төрдөн өтүп калган экен. Чыгыш түшүнүктөрү боюнча ошо мен саат 4-төрдө энергия алышым керек да, жаңы энергиячы. Чыгармачылыкта ушундай да. Анан туура келди дедим да, анан ошон кийин жаздым. 3-чү жолу 68 бет жазылгандан кийин кеткен. Мындайча айтканда 3 глава жазылып калгандан кийин кеттим да. Анан түш манасчыларга аян берсе, ошондон кийин манас айтып калдык дешет. Бирок чыгармачылыкта дүйнөлүк классикада Гетенин көп чыгармалары түшүндө жазылган. Көп чыгармалар түшүндө жазылган. Достоевскийдин кумарчы деп атасак туура болот, же игрок деген эмес. Ошон үчүн жаза албай күчтүү бир ай 28 күн ичинде бир роман жазган да. Ошонун башкы главаларын диктовкага жасагандагы ошондо түш көрүп туруп аягына чейин чыгып кетип калган. Күндүзү кайра айтып берген да. Тиги кызгачы жөнүн айтып берген. Мен романын жазылды түшүндө жазып алганда, мүмкүн бул түш чыгармачылык адамга кандайдыр өбөлгө шарт, ушундай бир жакшылык берсе керек. Экинчисинен биз өзүбүзгө өзүбүз ишеним байлайт да, чыгармачылык кишилер өзү кичине сырткы күчтөргө ишенет да. Мен ошондон уланбай тур бул түштүн жакшы жагын ошондой кылып чыгардым. Бирок ошондо да кыйналып атканда аягын башкача бүтүрмөкмүн. Айтматовду кайып кылып жибербей башкачараак бүтүрмөкмүн. Анан кайрадан Ашым Жакупбеков келип Айтматовдун Ак кеме повестин берди да.
Аны ошондо мен ачып окусам эле баягы балык болуп сүзүп кеткен бала. Анан түшүндүм дагы, кайрадан аягын кайрадан жаздым. Ортосу жазылып элек. Арба Чыңгыз ата, келдиңизби дейт бала. Келдим дейт. Атабейитке бараткан болот да, баягы теги Татарстанга бараткан эсин жоготуп койгондо. Кеттик дейт. Таятам күтүп атат дейт. Кое тур коштошуп алайын дейт. Жок, кеттик таза жакка дейт. Ошо менче кайып болуп кетип калат да. Түш кандайдыр бир деңгээлде мага чыгарманын башталышы менен аягын айтып берди. Жардам тийди да. Самсак Саналиевден мурда Залкар жазуучунун турмуштук темасына калемгер Дүйшөн Керимов кайрылган. Анын Залкардын көз жашы аңгемесинде Чыңгыз Айтматов менен атактуу бийчи Бүбүсара Бейшеналиеванын сүйүүсү, тагыраак айтканда армандуу коштошуу учуру жазылган. Улуу бийчине 1973 жылы 11 майда ошол опера балетте коштошуу зыйнаты болгон да. Анан мен абдан буга ошол таазирленип, чыгармалардын ичинен дагы ошол Чыңгыз Айтматовдун ошол өзү ошол мага бир чоң чыгармадай сезилип жүрөр эле да, тирүү чыгармадай, ушундай бир ошону баардык чыгармаларынан дагы ошол эрдиги мага өзүнчө бир тең. Эми абдан катаал маселе да, ошол табытту элдин көзүнчө кучактап ыйлаш деген ал өзү ошо кездин доордун көзү менен, азыркы доор кайсы доор болбосун дагы ал акникелүү аялы болбосо, үй бүлө күтпөсөкө, анан ошонун баардыгын бул өзү улуу махабаттын бир эс ушту тандырган бир керемет көзүрмеми да. Автор Чыңгыз Айтматовдун өзүнө өмүрүндө 2 жолу гана көрүшүп учурашкан экен. Бирок улуу ойчулдун дүйнөдөн кайтаардын таң алдында анын түшүнө киргенин автор чыгарма жазууга сырдуу белги болду деп ойлойт. Айтматов ушундай ошол тирүү, ошо биринчи кездешкендей мага ушундай турган экен, жаныма экөөбүз мында Европага келип, анан ушундай сүйлөдү мага. Дүйшөм, мен ушул батыштан, Европадан деди. Бир өсүмдүк алып келдим, ушу ала тоо кылчышына өстүрүп көрбөйсүңбү деп айтты да. Ушу көргөн түшүм, уккан сөзүм ушул болду. Анан мен таң калып жүрдүм. Анан эртеси дуа кылып, кылам, мен дайыма түш көрүп, жакшы түштөрдү көрөмбү, жаман түш көрөмбү, дуа кылып, анан Куран окуйм арбактарга. Анан кийин Айтматов бат эле өтүп кетти. Анан дайыма ушу эсимде жүрдү кайран киши. Ошонусун мен эмне кылып аткарышым керек деген. Анан эми ошол дагы баягы кыял деген, эмоция деген бар да. Айтматов жаза албаган иштер жазайынбы деп да үмүттөнөсүң, бир чоң нерсе жаратып ийемби деп. Анан ошол жанагы бир жаздын күнү, бул ошол аңгемени жазаарда жазда ушундай бир учурлар болот. Бир жерге отуруп эле анан ошол артында мына дептеримде да жүрөт. Артынан ошол аңгемени биринчи артынан баштап алдым да. Артынан ыйлап жанагы жаз мына жамгырга чыккан учурун Айтматов көз алдыма келип туруп алды. Анан ошондон анан ошол кичинекей эссе кылып жаздым. Эми англисче да которулуп, тигиндей мындай болот. Эми мен аны чындыгында жан дүйнөмдөн өткөрүп, ушул Айтматовдун улуу трагедиясы, улуу эрдиги деп эсептейм. Анан өзүмдү анча-мынча ошондой шамалдаган жерлерим бар. Анан ошондой жакшы жазылды деп айтып атышат. Анан өзүм дагы ошондон канаат алам, жакшы. Эми Айтматов темасындагы чыгармачысына суулантып, Айтматовдун апасы Нагима Айтматова жөнүндө чыгарма жазып атканыңыз белгилүү. Эми мынабу Ошол жагын айта кетиңиз. Мынабу Айтматовдун ушул жазуучулук бизге, Айтматовдун пендечилиги эмес, ал жазуучулук дүйнөнүн баягы рухий кенчине айланып калышына ошол Нагима апаны түздөн түз ал төрөп жаратып эле койгондон сырткары ошол бир эле көзүрмеми мага толкутат да. Ошол Төрөкул атабыз тиги Москвадан камалып атат. Камалаарын билип атат, кетип атат, атылып атат. Анан ошондо 4 бала менен бул кишини жөнөтүп атат Кыргызстанга. Ошондон анан эми ал шекерге баргыла деп айткандыр. Эми мени толкуткан нерсе, ал Нагима апабыз өзү Байтатардын кызы болгон. Караколдогу, мына Пржевальскийде ошол. Эгерде Караколго келсе, ал жаны тынч, жакшынакай турмушта жашабайт эле
кыйналбайт эле. Ошол оорукчан экен, өзү деле Айтматов жана балалыгында эскерет да. Ревматизм деген оору менен ооруп апабыз абдан кыйналган, оорукчан эле дейт. Ошого карабай келип Маймактан түшүп калып атат да. 4 бала менен. Айтматовду, демек Айтматовду улуу кыртышына алып келип, Көчөт Айтматовду улуу кыртышына сайып атат, өстүрүп атат да. Мына. Анан ошондон анан Айтматов өзү эскерип атпайбы? Шекер менин капиталым. Калгандарынын баары кошумча нерселер деп эскергени бар да. Шекерден алды да. Шекерден алды. Ошол Хемингуэй айткандай, таланттуу адамдын балалыгы дейт Хемингуэй. Атаңдын көрү бир кайгылуу, трагичный өтсө, кийинки жазуучулук өнөрүнө чоң кенч болот эле деп Хемингуэйдин айтканы бар да. Ошол Айтматовдун бешенесине туура келген. Кыргызстанда Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын жана анын өзүн пир тутуп, азектегендердин кимиси болбосун, мааракелик жылда ар кимиси өзүнчө бир иш аткарууда. Жашоосу бир жагынан дин изилдөөгө арналган, экинчи жагынан гитара кылдарына ширелген Темиралы Кунашев улуу жазуучу жөнүндө эскерүү жазып өтүп, анын алдындагы адамдык карзынан да кутулуп, чыгармачылык парзын аткарып да жатканына канааттанып турган чагы. Көрсө, көпчүлүк тааныбаган гитарист менен дүйнөгө таанымал жазуучунун ортосунда эскерүүгө татыктуу интеллектуалдык чыгармачылык байланыш болгон тура. Мен алгачкы ошо Чыңгыз Төрөкуловго жолуккан мезгилим ошол 1987-жылга туура келди. Чынын айтышым керек, мен ага чейин 9 жыл ошо түштүк тарапта мусулманчылык боюнча жашыруун окуп, кийин КГБнын торуна түшкөндө качып анан Бишкекке келишке аргасыз болдум. Ал убакта Фрунзе. Бирок ага чейин 85-86-жылдарда Рыспай Абдыкадыровдун үйүндө жашадым. Анткени мен гитара ойноймун. Рыспай Абдыкадыров өтө жогору баалап, анан кулагыма куя берет, сен Чыңгыз Төрөкуловго барып учурашың керек эле, сени баалайт эле. Ичимде ойлойм, мен эмнеге барам, 10-класс деп элдир бүтсөм. Кийин үйлөнгөндөн 30 жашымда келип учурап, анан бул Чыңгыз Төрөкуловдун сүйлөшпөгөн адамдары, көрбөгөн нерсеси аз калган киши экен. Экөөбүз сүйлөшкөндө эң жөнөкөй айылдык турмуштан экологияга өтүп, анан менин бир кандай бир текшергиси келди, ушундай деп суроо берди. Мына азыр экология бузулду, аны айтпасам да билесиң. Балким ядердик согуш болуп кетсе, бул дүйнө урандык айланып кетеби? Байыркы жана диний китептердеги кыяматтын учуру келдиби, кандай деп ойлойсуң? Сени окугандан билишиң керек муну. Анан мен ары ойлонуп, бери ойлонуп, келген адам даярдык менен келет ар кандай суроого. Анан мен айттым, Чыңгыз Төрөкулов бул кыямат деген түшүнүк таптакыр башка, экология менен байланышы жок. Ал деген мына окумуштуулар 20-жылында аалам тынымсыз кеңейишин аныктады. Галактикалар бири-биринен узактайт экен жарыктын ылдамдыгы менен. Ушул 7-жылында Куранда вабанайна сама инна мусин деп айтылат. Мен сизге оригиналын айтайын Курандын. Биз асманды жаратканбыз, тынымсыз кеңейтип турабыз деп айтылат. Ушуну укканда от алды да. Ушул маселе Куранда айтылабы деди. Айтылат. Бул эле эмес, кайра аалам окумуштуулар чексиз кеңейип кете береби же кайра жыйрылабы деп эки суроодун. Куран муну жыйрылат дейт. Бир мезгилде орусча айтканда пульсирующий вселенная деген бар. Ошондо жылдыздарда чачылып айнек талкалангандай бүтүн аалам кыйрайт. Ушуну кыямат. Ушундай бул катуу кызыгып калды. Биринчи жолугушуудан кийин Чыңгыз Айтматов Темиралынын Улуттук илимдер академиясынын кол жазмалар фондуна ишке орношушуна жардам берген экен. Андан кийинки эсте калган жолугушуу 10 жылдан кийин болгон. Бирок улуу жазуучу менен кийинки карым-катыш, байланыш үзүлгөн эмес. Бирок ошондо мен космологический вопрос священного Корана деген трактат бүткөн эле, аны колуна бердим эле. Тараган кызыккан жок дагы. Бир аз сүйлөшкөн. Мен сенин жазгандарыңды окудум. Бирок ал
Асмандан жазып түшүрдүк эле дейт. Каерде ким жазып түшүрөт? Шашып калдым. Асматбек Темирелов айтты, биз гитара ойноп көрөйүн деп келдик эле Чыңгыз Төрөкулович. Уран кийин башка мейли. 1 саатта чектим күйлөрдү. Ак деген жок, көк деген жок, анан içimde oyladım, men bu işin muzikani жакшы түшүнбөйт окшойт, күйлөрдү. Эми бир ырlardan бирди чертейин, анан кете берейин, акырын убактысын албай деп. Чыңгыз Төрөкулов, Рыспай Абдыкадыров деген композитор оңчун билесизби, билем деди. Ушу мен ал кишинин үйүндө 1 жылдай жашадым, тәлим тарбиясын алдым. Сагынуу дегенерин билесизби дедим. Билем деди. Ошол сиздин жанагы японская эмке лирика дегениңизге туура келет. Ошону чертип берейин дедим. Ушу бутун ушундай отурган. Мен каршысында отурдум, күн ысык, июль айы. Рыспайдын темасын бүткөнүмдө ушу бир аз буту калтырагандай болду. Анан мен теманы вариациялаганда бир абалга түшкөнүн байкап турам да. Бүтүп эле карасам ушундай отуруп калган экен. Жыгылып кетпейин дегенди скамейкада. Кыпкызыл болуп. Bir 5-6 мүнөттөй отурду. Аяга куруп кетти. Жо анан бир маалда жакшы өзүнө келип, сен биздин телевидениеге черттиң деди. Исматбек байка телевиденияга чертти, бирок жандуу чертилгендей болбойт экен. Сен кайсы тилди билесиң, чет тилдерди. Мен чет тилде билбейм, түркчө билем деп. Жакшы экен, Түркияга барып концерт бересиң. Ошо мен кат жазайын деди. Анын өзү Ассамблея культуры народов Центральной Азии президенти экен. Кат чакыруу келди. Ошондо 1997-жылдан 2008-жылга чейин жыл сайын Түркияга барып концерттин тыйыны да бар. Чет өлкөгө чыгасың, өзүм менен көп жолуктум Түркияда. Алматага да көп бардым. Узатып кээде Бельгияга өткөндө Алматадан Амстердамга учат эле. Түнкү саат 2-де рейстер жол 4-те. Машина бош болгондон ошол болот эле. Гитаранан болот, сөз болот. Негизги ошо басым ушу Куран жөнүндө болду. Бул ошо көп таң калды, көп маани берди. Анткени ушундай деп айтып коем, кээде тамашалап. Чыңгыз Төрөкулович бактылуу киши экен эле. Мага Куран түшүндүрөт мага ошо. Улуу жазуучу калтырган руханий нарт насаат менен осуятты жашкарга, улуу кичүүгө жеткириш үчүн гитарист Темиралы менен калемгер Дүйшөн экөө биригип ушул жаздын этеги менен эл жер кезип, адабий сапарга чыкканга камынууда. Жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата анын өзү тууралуу чыгармаларга арналган сапар программабызды көрдүңүздөр. Бул программаны интернет сайтыбыздан дагы кайталап көрсөңүздөр болот. Биздин дарегибиз bbc-kыргыз.com. Программаны алып барган мен Акчолпон Койчиева. BBC-нин эми сапарына чейин саламатта болуңуздар.